Достор, бүгін 3 декабрь. Именно бүгін батыл қылабыз. Саат 7-ден 18 минут өтті. Азыр машинаны жылытып тұрып, машинаны жылытып, кезікші жеңге барабыз местаға. Ассалаумалейкум, да бір жолы. Азыр эшикте суық қанша болады? -5 болады, бірақ по ощущениям где-то 15 градуста эле го. Кар жаады, бірақ ошого карабай эле эшик суық. Бүгүнкүгө сүйлөшкөнбүз субботага. Субботадан воскресеньяга түнү 12 саат иштейбиз. Жумуш буюрса жакшы эле болот го деген ойдомун. Анан кийин мурдакы видеоролик боюнча жакшы буюрса, жакшы просмотр алды. Эл баспаган лайктардын количествосу 4000 болуп кетти го дейм. Ошон үчүн айтып атпаймынбы? Видеороликке канчалык лайк көп басылса, YouTube ошончо кишиге предлагайт этет да, могу видеону көр депчи. Ошон үчүн лайк баскандарга, комментарий жазгандарга чоң рахмат. Комментарийде жакшысы да бар, жаманы да бар. Жаман дейин десең, жаман деле эмес, мындай жакшы эле критика да. По поводу микрофон боюнча согласен, что звук акырын болуп калганчы. Мен ал жерде мындай карма болуп, оозума мындай сүйлөгөнгө мага жакыныраак болуп калган да, ошон үчүн менин голосум катуу болуп калган. Буюрса микрофон бар. Эми акырындык менен мындай картинканын качествосун оңдогонго, звукту оңдогонго аракет кылабыз. Буюрса. Анан кийин эң кызыктуусу, бак, эме мурдакы роликте айтпадым беле? Ким кайсыл жерден көрүп атат жазып койгула депчи. Таң бергеним ошол болду да. Америкадан баштап Кыргызстандын түпкү райондогу айылдарына чейин көрүп атышыптыр. Бул мени мындай абдан кубандырды да. Что Кыргызстан боюнча Америкадан, Германиядан, Канададан иши кылса бүт кыргыздар иши кылса бүт жакта бар экенбиз. Комментарий жазганыңарга, лайк басканыңарга чоң рахмат. Эми роликти баштайлы. Азыр мен бир торговый центрге сүйлөшкөнбүз, эшикте суук болуп атканына байланыштуу. Торговый центрдин парковкасынан кезигип, анан кийин бүгүн бирок мен 2 коюнду атам да, менчи. Ошондой ой бар да, бирок мен 2 коюнду атыш керек бүгүн. Анан кийин аз барганда көрөсүңөр, дагы бир 2 сюрприз бар. Ошон үчүн видеону түрдүрбөй, мен ойлоп атам, видео узун болот, где-то бир 40-50 минутага жетет болуш керек эми. Смотря кандай тартылат. Ошон үчүн видеороликти түрдүрбөй көрүңүздөр, чтобы там кээ бир жерлери непонятно болуп калбасын да. Всё, кеттик анда. Азыр эң биринчи заправкага кирем дагы бензинди коюп, чтобы иштеп атканда вакыт коротпойчу. Эми, в принципе, негизи күндө эле ушундай кылганга аракет кылам да, жумушка чыгаардын алдында өзүмө жетчү бензинди коюп алып туруп, анан кийин жумушту баштайм. Азыр нефть магистральга киребиз дагы, заправканы кылабыз дагы, анан дальше жумушту уланта беребиз. Optima тормозить этип атат бул жактачы. Ай. Жаман нефтем болуп калды, караңгы болуп туруп эле жарык болупчу. Жигиттер, эгерде такси парк издеп атсаңар, баягы эле пилот такси, менин атыман бардым десеңер, комиссиясын 1% кылып коюп берет. Анан 15 декабрь 60 литр топливонун розыгрышынын жыйынтыгы чыгат. Ошондуктан пилот таксиге кошулабыз да, 1% болгончу. Мен эгер менин атыман бардым десеңер, 1% менен кошулуп туруп, жумушту кыла бересиңер. Бардык такси паркта кандай условия болсо, моментально выплата, заправка с таксометра, бардыгы бар. Курьер, доставка, особенно питерский. Питердегилер поддержка көрүп койгулачы. Питерде барбы такси коллегалар? Жана машинага отуруп айтып атпадым беле? Бирок менен 2 коюнду атам депчи. Мынакей Hyundai Sonata Comfort Plus тариф. Ошондо бүгүн эконом, Comfort Plus и бизнес. 3 тариф. 3 тариф менен иштейбиз. Анан көптөр сурашы мүмкүн да.
комфорт плюста кандай депчи. Комфорт плюста жумуш кандай болуп атат деп. Ошон үчүн сразу эле комфорт плюсту кошо ала кетейин деп чечтим да. Так. Отуралычы Кубойкенин жанына. Ассаламу алейкум, Кубойке. Валейкум ассалам. Кандайсың? Кандайсың, жакшыбы? Жакшыбы. Эме кылайын, биринчи микрофонду алып келейин ата. Өткөндөгүдөй болуп, звук начар, сен жакшы угуп атасың, мен угулбай атам. Тиги кыз угулбай калып, Нуриянын үнү угулбай калыптыр дептир да. Ошон үчүн азыр микрофонду алып келейин дагы. Жа катуу эле сүйлөп көрөсүзбү? Нормально угуп атса керек, нормально эле. Жакшы эле. Заранее Кубойке, катуу эле. Макул. Так, тариф комфорт плюс. Тарих комфорт эмне болуптур? Эмне экен? Канчадан бери иштеп атасыз Кубойке? Негизи таксиде иштегениме 2016-тан бери иштейм өзүнчө. Анан комфорт плюста былтыр августтан баштап иштейм да. Ушул машина менен, Ушул машина менен. Анан сразу эле встречный вопрос да. Машина эми биякта өлмүштөн бери айтайын, мен сизди тааныйм. Машина өзүңүздүкү экенин билем да. Негизи булардын арендасы канча болот? 2800-3000ге барат азыр Негизи мону Hyundai Sonatалар 3000, даже 3200 пара окшойт ушундай. Эми ошондо плюс-минус 3000 деп коелу. Средний 3000 деп коелу. Средний 3000 деп коелу. Ошондо сиз комфорт плюс менен иштейсизби же комфортту дагы күйгүзөсүзбү? Жок, комфортту аябай крайний случай күйгүзөм да. Мындай бирок бул последнее время вообще эле күйгүзбөй калдым. Мурун мисалы мурун жумуш аз болуп атканда, когда домой баратканда домой кнопканы басчумун. Күнүнө болчу да, бирден, экиден комфорт болчу. Азыр совсем күйгүзбөйм да. Бирок эми баягы четирээк баягы өлүп калган райондорго киргенде эле кеде. Эми блин, аябай может неделю, может 3 раза бывает, а так крайний случай. Анан по заработку. По заработку. Мисалы кандай график менен иштейсиз? Эртең менен чыгасызбы, кечиндеби? Мен негизи эме эртең менен чыгып иштегенге аракет кылам. Саат 5-те, 4-тө 12 саат иштейм да, как штык. 12 саат иштеп үйгө кирип кетем. Кечинде пробка башталардачы. Негизи күндүз эле иштеген жакшы экен негизичи. Негизи комфорт плюстун пассажирлары бүт күндүз жүрөт Күндүз анан еще 6-дан кийин башталат мунуку заказдарычы. Эртең менен 6-дан кийин. Парк менен иштейсизби же как самозанятый болуп иштейсизби? Если негизи өзүм самозанятыймын, если мен 12 саат иштейм деп эме кылсам, самозанятый менен иштейм. Анан баягы ортодо иштер болуп, мисалы заранее план кылам да, мисалы чыкканда, если жумуштарым болуп калса, анда парк менен иштейм да, эртең мененчи. Ошондо азыр самозанятыйды алалы. Покупкасы менен канча болуп атат? Комфорт плюста. По будням 1780. По выходным? По выходным пятница, суббота, воскресенье 1930 бул, по-моему, ушуну окшойт. Грубо 2000 экен да? 2000 да. 2000 ошондо эми азыр мындай выходной күндөрдө албай эле коелу. Мындай экөөнү кошуп туруп бир средний ценаны чыгаралы да. Эгерде 12 саат мындай как положено 1 саат обеди менен мындай шашкалактабай эле иштесе мындай средний канча чыгат? Таксометр мененчи общий. Таксометр өзүнүн баягы эмеси мененби? Эми 12 саат мындай иштесең, таксометр менен в среднем 9 болот да, мындай аябай эле. Общий барын кошкондо, минус плюс 9. 9 плюс 9 да. 9. Анын ичинде бензин бар. Ошондо деңиз биринчи эмени тактап алалы, километраж боюнча. Километраж күнүнө канча жүрөсүң дейсиңби? 12 саатта плюс минус канча километр жүрөсүң? Километраж где-то от 300 болот да. Даже меньше будет. Эми 270-тен 350-ге чейин. Максимум 300дөн эсептеп коелу. 300 деп коелу. Маяктан көрсөтөбү расход бензиниңиз канча ичип атканын? Азыр көрсөтөм. 9 азыр эле чыктым да мен. Эми 10 литр деп коелу, 10 литр деп. Ошондо где-то ушундай кой. 1,5 миңдик бензин кетет экен да. 1,5 миңдик бензин кетсе, ошондо 9000 общий болсо 1,5 миң бензин. Эгерде эми сиз машина өзүңүздүкү да арендадагылар болсо 3000 аренда, 1,5 миң бензин и 500 рубль обед деп коелу. Ошондо 5000 кетип атат, 5000 кетсе, ар жакта 4000 калат экен да, ошондо чистый. 4000.
Машинанын жылы канча, Кубоке? Жылы 2021, былтыр август алгам да. 2021. Ошондо эмеден мисалы Камри менен К5-дан мындай эмеси жокпу? Приоритет слабыйраак болуп же заказ бербей? Ошондо деп коюшат, бирок мен анысын деле байкабадым. Ал негизи канчалык машина жаңы болсо, ошонуку дейт го приоритет негизичи. Смотри, эми баа андай деле эмес экен. Канчалык жаңы болсо, эми аны деле билбейм, ал деле өзүнчө эле фантазия билбейм. Эмеңиз канча тиги? Плюс 16-20 деген. Ачып берейин. Меники Негизи ошондон да зависит этет да? Ошолдон да зависит этет негизичи. Тиги жанагы самом деле ошону элдер айта берет, айтып атпайбы, ал жөн эле придумка депчи. Ал самом деле ошол влияет да. Мен ошого ишенем да негизичи. Яндекс аны просто так не придумает же. Да. Меники 28 экен. Так, 28 болсо жакшы эле экен анда. Заправка бар, только эме жок да ошондо, типа лайтбокс жок да. Лайтбоксту кошсом. Азыр могут парктыкыбы же самозанят? Жок, самозанят белки. Самозанят. Эме болбосо мисалы статистиканы көрүп койсок болот да. Мен просто последнее время көп жакшы иштей элекмин. Эме кылбайлыбы? Ноябрдыкын көрсөтүп койбойлубу? Ноябрдын 178 000. Эменики болсо. Мында паркта мен паркмен иштегем да. Бул чисто самозанят. Бул чисто самозанят менен. Октябрдыкы болсо 201 000. Ошондой. Ошондой достор, өзүңөр вывод кылгыла, биротолу бизнести эмес, комфорт плюсту да кошуп туруп, бирок мен эки койгонду тарс этип туруп бүгүн атабыз. Так что бүгүнкү батылда эконом, комфорт плюс, бүгүнкү бойка чисто комфорт плюс менен иштейсиз да. Бирок өзүңүз деле комфорт плюс менен иштей турбайсызбы? Комфорт плюс и бизнес 3 тариф. Комфортту албай эле коелу. Эменин комфорт плюстун требованияларын айтып коюңузчу. Мисалы, температура постоянно канчада? 21 22 болуш керек, Мен негизи постоянно 22 менен жүрөм. 22 менен, бирок бизнесте кылып эме койбойсуңар, суу койбойсуңар. Суу койбойбуз, только зарядка болуш керек. Зарядка Type-C, iPhone'го, зарядкалар бар экен. Көп мындай лишний эчтеке турбаш керек. Мыякта мисалы суупу турса болобу хотя бы? Суу турса болот, суу турса болот. Анан жанагы лишний вещи турбаш керек да негизи. Контрольный эмелер боло берет. Ооба, негизи Яндекстин контрольный закупка деп коет. Ошо Яндекстин сотрудниктери эле өзүлөрү отуруп текшеришет да. Даже бул подлокотник деген түшүп туруш керек да. Ылды, Ушуга дагы эме кылат да. Замечание. Түштү эле негизи ошондой. Ошондо мен бир жолу түшкөн да, ошондон подлокотник не выпущено деп, эмне бирдеке деп алып Не опущено деп. Ошондой дейт да. Замечание келген. Ошо азыр болсо эме Нуриянын күтүп атабыз. Машинасын жууп тур. Нурия келсе анан общий мияка машиналарды коюп туруп, анан азыр келгенден дагы бир сюрприз бар да. Бүгүн үчөөбүз эле эмеспиз. Дагы бири бар. Анан келгенде көрсөтөйүн. Нурия жаңы эле мойкадан чыгыптыр. Капкара BMW экен 525. BMW жагат да мага негизи. Айдаганга жараша ушундай BMW айдаш керек да. Салам алейкум. Анадо. Бул кайсы бала деп вопрос берип атсаңар, азыр бир аздан кийин айтып берем. Сон BMW айдайт экенсиң, BMW эмеси, Mercedes. BMW Сила. Короче, Mercedes Сила. все сбори. Баарыбыз чогулдук, азыр бир машинага отуруп туруп, бир сара. Ошондо мен болуп бөлүп калгам да, отуруп калгам. Кубайка жанагы айтып атканыңызда ушул экен эле. Кайсы? Нурия, сиз бирде айтып атыңыз беле? Ошо Домодедовдон жарышып кеттик. Ошо айтып аттың го. Группага жиберип атпады эле 682 депчи. Капкара BMW'нын номеричи. Ама 380. Ошол күнү сен тарткан да болчу. Негизи BMW сон машинада карачы турган капкара болуп. Кандай BMW бул? Азыр жаңы 2020. Акырына жеткенде аябай жеңиме тигиңизби?
машинам топ-таза болчу. Домодедов. чачыраттым де. Чачыраты, алдында кет атат, грязь, весь грязь. Андойдор Эме, Не, Мәк, могу стабилизаторга микрофон кирбейт да, гнездосы жабылып калганда. Анан кийин кичине катуураак эле сүйлөбүз. Просто мен өзүм жакын тартып атканга менин голосум жакшы угуп, баягы экөөбүз өткөндө кылды элек го. Мы уже начали снимать, что ли? Да, ошондо звук эме болуп калыптыр, слабый болуп калыптыр да. Настрой жакшы эле. Жакшы, сон. Настрой сон. Туугандар, короче, бүгүн 3 тариф. Эконом, комфорт плюс и бизнес. Анан могул жигит бияктан не отурат деген суроолор болот да. Муну не алып алгансыңар депчи. Анан комментарийден обязательно жазат да, экономдо иштеген туугандарчы. Сен экономдо арген, сен экономдо иштей албайт экенсиң, адамды уят кылып комфорт плюс менен бизнеске утулуп калдың депчи. Ошон үчүн мына экономдун атаманы да бул жигитчи. Мен иштей албай калсам, экономдун атасын таптым. Страховка да? Ветеранкын да, ветеран. Ветеран. Анан кийин. Так, тут же идет у нас... Сиз менен жашап атпайсызбы? Жок, эми Если вдруг если вдруг да. утулуп калсаңыз. Просто эми кээ бирлер айтат да, сен иштей албайт экенсиң, сен туура эмес иштеп койдуң. Мен болсом мондай иштемекмин депчи. Ошон үчүн для разнообразия эки эконом чыгат да бүгүн. Экөөбүз утулуп калбаса болмойт, высший класстарда. Сен утасың, же болсо экөөм бирөө утат да. Эме калабыз. Акырын Кубабайке чыгып аткан уже. Так, эме бир чара правилаларды түшүндүрүп кетейин, Давай. Кандай кылып иштейбиз? Мисалы, кимдин кандай приоритети болсо, ошону колдонобуз. Мисалы, мен кимде самозанятый болсо, каалагандай иштейсиңер, таксопарк болсо, таксопарк менен, самозанятый болсо, самозанятый менен. Купли смена менен ашып кетпесиңер? Сен жок кандай? Менде жок да. Мисалы, Кубабайкеде самозанятый менен иштейт. Адыл, сен да самозанятый менен иштейсиң, Мен да самозанятый менен иштейм. Я что, одна через парк иштейм? Сен болсо, эми сен өзүң приоритетиңди ал. Сенде возможность бар да, мисалы, самозанятый менен иштегенгечи, сен аны мисалы өзүң колдонгон жоксуң. Эми жумушта ким кандай өзүнүн возможностьун колдонот, ошого ылайыктуу да. Анан эконом эми по-любому күйгүзө албайсың да, лицензия жок туурабы? Только бизнес менен. Лицензия болсо деле Анан уже тариф уже стабилен, тарифин өзү мисалы, иштеш керек да. Иштеп Мисалы, Кубабайке касается да, это вопрос, да, что вы комфорт не включили, да? Не Только включить. строго комфорт плюс. Котулай звукту иштеп жүргөндө мен мисалы постоянный клиентим бар болчу, ошону дагы кылдым 15 миңге деген. От барта тоже не От барта не считается. Хорошо. Только Общий. А чаевые считаются? Чаевые считается. Не, давай не будем чего считать. Нет, то, Если- что если по безнал. таксометру, да? Если безнал, да? Тогда это... Нет, я Нет, имею в мисал. виду наличные. Нет. Почему? Чаевые. Нет, эми бул жумушка кирет да, жумушка кирет. Давай без нас Не, будем не. считать, а Жок, Давайте эми по мына телефону, жок, по жок, таксометру, да, жок, будем? жок, мисалы мындай кылалы. Бул өзүнчө жүрүп эшиктен чыйбай албайт да. Мисалы жеткирген үчүн ар ким кандай, мисалы может бул сылыгыраак мамиле кылып башкача эме кылат да. Эми бизде самозанятый болуп атат, бияка бир приоритет берели, чтобы несправедливо болуп калбасын да. Чайга бирок мисалы өзүң чөнтөгүңөн 1000 рубль алып чыгып, мону чайга таштады деген эмелер кирбейт да. Мисалы чайга таштап атса, хотя бы кичинекей доказательство болуш керек да. Анан кийин биз го комфорт плюсту күйгүзө албайбыз, эчтеке кыла албайбыз. Кубабайке болсо чисто комфорт плюс менен иштейт. Комфортту күйгүзмөй жок. По делам, домой бүт баарын колдоно беребиз. Мой район кимге кандай кетип Как атса. удобно, да, кому как. Анан кийин мисалы эмени уточнять этейин деп атам да. Адыл, сен машина өзүңдүкү, туурабы? Кубабайкеники өзүнүкү. Анан мисалы мен арендага айдайм 1700көчү. Сен да арендаң 1700 деп коелу. Нет, аренду же не считаем. Почему? Просто общую сумму Нет, будем бул жерде считать. чистый доход болуш керек да. Нет, Что, какой грязными чистый, вот грязный. таксометр? Или грязными да, есептелиyor. возле- Сколько весит? Конечно. Хорошо. Да, потому что Анча у меня аренда, Мен блин, ертең квартплат бериши керек, ана тигинин карызды считать этип, не? 4000, Ладно. да. Ладно, таксометрде канча Слишком чыкса, чача болуп кетет. грязный, ошондон кимдики көбүрөөк болсо, ошо уткан болот, Вот, все. Анан эгер ким уткан болсо, эртең менен кезишкенден кийин анан чайпай эле калабыз да. Все, отлично, А хорошо. ертең мен Я асыл жакта Эртең менен мисалы эртең воскресеньеда Посмотрим. бир нейтральный эле трёшка жакта бир нормальный жок. группадан еще- Бир На группадан Таганку да. можно съездить. Группадан да сүйлөшөбүз да. Таганкага. Бир чайхана Чайхана табалы. бар, ошол жерде. Не? Таганкада. Жок, бизге Алба мындай деген. кабинкасы менен керек да.
слабенько. Чтобы Üçüncü этаж этот вообще там народу нет. Ал аны табасыз. аны ғана потом определимся. Бир вопрос берип коюнчу, мисалы, баягы экөөбүз интервью кылып аткандачы. Да. Көптөр жазыптыр да, сен жаман грубый сүйлөшүп өткөнсүң кыздар менен депчи. Анан Кубайка да бир эки моменттерден мага подтверждать этти да, мындай кичине грубый экенсиң депчи. Негизи мен өзүмдүн мүнөзүм мындай сүйлөшкөн мүнөзүм ушундай да. Мындай тааныбаган адамдар менен деле мындай бир жыл таанып жүргөндөй эле сүйлөшө берем да. Особенно кыздар мененчи. Бул жакшы нерсе. Кыздар менен көп деле опыт жок. Ошон үчүн мындай сүйлөшкөндү билбейм да, ухаживать этип тиякпак кылгандарчы. Таарыныч маныч жокпу? Жок. Все, болду, уктуңар, анан мага комментарийни жазып жүрбөгүлө. Дагы бир жолу катуу сүйлөп салыптырсың деп. Бүгүн видеого чөздүп, укладку сделал, макияж сделал деди. Аябай сулуу келди. Аяй кыз болуп келиптир. Аябай кыз болуп келди. Бол бүт аяй кийимдерин кийип келипти мына биякта. Адыл деле нарым, мен эле биякта бич окшойм, жалгыз. Биз экономда биз обычный эле, как обычный күндө. Сен эмеге Тусага келди. Просто куртка. сен иштеп жүрүп ортодон бир клубка кирип чыгайын деп чечкен окшойсуң. Удобный да болчу, спортивка вот. Мен просто мындай клуб-супка баратканда араң ушинтип кийинем да. Өзүң көрөт койсуң. Жок, мен көрөбүз биле Просто койчу. жумшак деп, мен атай спортивный кийинбедим да. Машина жынсы кийсем, Эми туугандар, өткөндө BMW деп айтсам, ишенбейсиңер да. Бул Mercedes ага эконом айдап жүрүп, тиги бул депчи. Бул азыр жаңы чыккан. Берсең мына машинаңдын документин. Мына бул, короче, азыр жаңы чыккан BMW-лар ушундай экен, мына документтин берип атат мына. BMW 525. Оперле десең, опер? Айттым го. Опер. Алия өткөндө интервью алып сенден Алия дедим, Нурия. Кечир кой. Эме сурайын деп унутуп калдым. Мисалы, заказ менен кетип баратасың да. Заказ менен пассажир менен аэропортко кетип баратасың да, Домодедовгачы. Кетип баратсаң эле дөңгөлөгүң жарылып калганда кой. Аха. Запаска алмаштырганды билесиңби? Жок. Эмне ошол случайда кандай кыласың? Запаска бир жолу поло деп жүргөндө трассада баллон жарылып калды. Бир нерсени төөлөп өтүп кеттим. Катуураак. Клиентим алмаштырып берген. Акш. Акимдерге чалып телефондо алё дегече бул жакта клиентим, давайте я вам помогу деп туруп эле клиентим чу алмаштырып берген. Мисалы, дагы бир вопрос. Жаңы берейин деп унутуп калдым, ёпмай. Мисалы, багаж менен пассажир алгандачы, клиент алганда, багажын салып бересиңби? Ошондо түнү Багаж да. багажникте Свои проблемы, да, короче. Иногда көп чемодан болсо, бир жолу байке келип жардам берип кеткен. Давайте, девушка, я вам помогу деп туруп 5-6 чемодан бар келди. Пассажир өзүбү? Нет, Со чужой стороны, эле, со стороны. Бирок мындай пассажир пассажирларчы? Убулбай калды. Аз кичине отсуңар. Пассажирларчы, мисалы, аэропорттон эле заказ алдың деп кой. Аха. 2 киши 2 чемодан менен. Анан сен мындай кыз киши экен деп өзүлөр салышабы же багаж таштап коюп? Эркек киши болсо өзү салат, кыздар болсо чогуу салабыз. Давайте я вам помогу деп туруп эле. Экөөбүз эки жактан карап. Вопрос так, жабылды. чтобы сен водительсиң, там, ты обязана деген андай Случай болгон эмес. жок, болгон эмес. Все, болду анда. кимге звонок берип атат? Жумушту баштайлы деп атат уже. Вот. Так, бизнес, заработок 0, Вот. заказ 0. Комфорт плюс. По нулям 0 заказ, 0. Адылдык болсо, ушул сумманы жаттап коелу, анан эсептеп эметип коебуз, менсуайт этип коебуз. Меники тоже 0. Все по нулям. Смена алгандар сменаны алалы дагы, ошо менен кеттик, жумушту баштайлы. Линия кылайлыкпы? Так. На раз-два. Нет, линия кылып. Аз биз биринчи смена алып койгула. Хорошо. Ну-ка. Каны алчу эле? Купить смену. Так, Алып койчу комфорт плюска. сидике, комфорт плюс. Сен Купить смену. Кетти 12 саат. Адылдык. можно, да? Так, купить смену. Кетти 11 саат 59 мүнөт. Сидике что-то азайып өтүп кой, Кубойка.
Неге ушундай? Яндекс менен эмеңиз бар окшойт, сиздин контрагыңыз бар окшойт что-то. Экономдордун телефону ушундай болот, кечирип койгула. Басылбай калат анда-санда. Всё, 11 саат 59, 11 саат 59. Кубойка что-то не то. Бизнес, таксопарк менен. Мен эле таксопарк менен. Всё, барыңарга ийгилик. Кубойка. Время. Барыңарга келейик, ооба. Комфорт плюс. Адыл. Эконом. Бизнес. Бизнес. Всё, ким каяктан баштаса. Поддержка кылып койгула бизнес классты. Анан. Ладно, анан айтайынчы. Заказ берип койгула. Бул болсо мен. Албайсызбы? Жок, албайм. Албай койду. Ну-ка. Так, комфорт плюс сразу кетти. Кубойка кетти. Всё, ийгилик. Так. Буякта Адыл өзүнүн машинасын дайындап атат. Чё, готов, Адыл? Конечно. Экозем экономду уят кылбай урал. Всё, Адыл кетти. Сен качан уже? Мен линия кылып койдум. БМВнын айыр жолу көрсөтүп коюнчу. Всё, давайте, ийгилик. Спасибо, Группадан жабышпабыз. Биз сымылда баарын кетирип парковкадан азыр эми өзүм чыгайын. Буюрса азыр как раз эме коэффициенттер күйүп уже жакшы болуп калыптыр. Эми правда центрде жок экен, бирок всё, туугандар, бизге ийгилик каалап койгула. Анан видеого лайк коюп, комментарий жазып. Все разъехались, осталась я только. С другом едем, и он решил поснимать меня со стороны. Вот. Падал первый заказ, но его, к сожалению, отменили. Вот, и едем в сторону центра. Завершаем первый заказ на 1500. Пассажир дал 2000. Ну как дал, отправил переводом. Так, биринчи заказ батл боюнча биринчи заказ кетти. Молостовко келдик да. Завершить. До свидания. Буйруса жигиттер. Биринчи заказ 7 минута 364. Спасибо за поездку. Линияга чыктым. Торговый центр город. Шоссе энтузиастов жактан. Буюрса коэффициенттер жакшы эле күйүп атат. Азыр ушул жерден эле сразу заказ алайын деп атам. Бирок кача район кичине, неторок районда. Эми несі болсо да көрөбүз да. Ушул жерден эле комментарийге жазып койсоңуздар болот. Ким утат деп ойлойсуңар? Өз силердин оюңар боюнча. И примерно хотя бы мындай суммасын дагы жазып көргүлө. Чыкканда эле пробка ошочу. Шоссе энтузиасттагы авиамоторный мостто, как обычно. Саат 21:43. Заказ жок негедир. Ассаламу алейкум, жамаат. Бүгүн бизде деген батл болуп аткан да. Бизнес класс, комфорт, эконом болчу. Балдар катыштырып жүрсө керек. Бизнес класс, тиги комфорт плюстагылар. Экономдо, мен экономдомун. Бизде деген мондой болуп атат да, короче. Заказ будет оплачен картой. Бизнес класстарда, комфорт плюста мындай заказ бар бекен, жок бекен, Интересно. 191 рубльга поездка. Королевко келдим, 4 заказ кылдым общий. Азыр сменаны жапканга дагы 26 рубль калыптыр. Саат болсо 11 болуп калды. Вот то, что минус, когда конечную точку не показывает. Я сейчас время 1 ночи, и я приехала в Котельники. Завершаем заказ. Самое интересное на 1500.
30 километров. Что очень мало, Яндекс посчитал, конечно. Взяла я заказ с котельники. Вот. Поедем в сторону Трешки. Сейчас напишем пассажирам. Доброй ночи. Скоро вас ожидать. Не знаю, дождемся ли мы пассажиров или нет, потому что оплата наличными у нас стоит, и что меня настораживает. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А машину заказывали, поедете, нет? Заказывали, но где машины нет. Мы И- ждали, все, ушли. Нет, не нужно. Так, я вас уже 5 минут ожидаю, как бы. Ну, вы знаете, там, где я был, там вас не было. Я вас понял. Можете тогда заказ отменить? Что? Можете тогда заказ отменить, говорю. Хорошо, отменим. Ушинтип убакыт алышат да анан жөн элечи, блин. Ровно 37 минута. Спасибо за поездку. 1201 Заказ рубль. будет оплачен картой. Ошондо Пожалуйста, убедитесь, что вы не 12ден оставили кийин на свои вещи. 1100. Для улучшения качества обслуживания Так, поставьте нам канча оценку в приложении. 1175 рубль плюска чыктык. 12ден кийин го 0. Здесь вам, да? Да, пожалуйста. Доброй ночи. Заказ будет оплачен картой. Сокол Мещерская келдик. 1301 сом 45 минута. Как я уже и говорила, что оплата была наличными, что этот заказ напрягает. Как я ожидала, заказ отменила в итоге, потому что никто не вышел. Написала в техподдержку, что никто не вышел, что нужно компенсацию. Вот. И они мне компенсировали, называется промокод на без комиссии не дали, а дали промокод на приоритет. А кому этот нужен приоритет, я вот не понимаю. Канчанчы заказ по счету унутуп деле калдым. 557 рубль. Саат 2 болду. Бүгүн билбейм негедир заказдардан эме болуп атат. Жалаң 500, ушундай 300. Азыр вроде жакшы районго келдим, Москва Сити жака. Көрөбүз го. Балдардан да сурайм го кандай болуп атат жумуш деп. 39 минута 1100. Айланып тегеренип жүрүп Люберцага келип калдым. Негизи Яндекс бир күндө бир жолу Люберцага бербесе баш ооруйт да. Анан кийин бүгүн кичине уйку канбай калып 3 саат, даже 4 саатка жетпеген убакыт эле уктап чыккам. Ошо менен как раз азыр саат 3 болот атпайбы? Ушул убактарда кичине эмерек да. Өтө албай каласың да анча. Ушу Люберцада бүт парковкада проблемачы. Вечно бир да место жок. Таксист коллега место таппай жүрөт. Ошондой уйкуңар келсе рисковать этип негизи айдап эле коюш керек. Тем более алыс жолго чыкпаш керек да. Аэропортторго, Домодедового, Москва, Воронежская улица 38 дробь 43. Бул кайсыл жакта болду экен десеңер 30 километр 34 минута. Кандай сон не? Домодедовский метро жакта экен. Же калп айтып атамбы? Борисова, Шипиловский жак, Домодедовская метро жак экен да. Коэффициент мен берди.
бирок пажылам кийгиз койгом. Люберцага киргенде, ушундай жакпаган райондорго киргенде сразу пажылам коюп туруп чыгып кетиш керек. Ошондой. Саат 3-төн 19 минут өттү. Азыр общий результатты айтып эле коеюн канча болгонучу. Бирок сменаны жапкам. Анан азыр силер билип калсаңар уже мындай интрига болбой калат да. Упал заказ у нас в сторону Трешки. Он пришел с платной подачей от Люберцах. Вот. Ну, сделала заказ и спустилась. Новый заказ. Сейчас поедем. Я приехала в центр. Везла я пассажира, молодого человека. Вот. И мы ехали, слушали рок. Чтобы вы понимали, у меня от рока прям голова взрывается, прям чуть ли не этот. И мы ехали и просто слушали на всю громкость самый тяжелый рок, мне кажется, который я слышала вообще. Как-то так. Саат 5-тен 21 минут өттү. Домодедового заказ алдым. Негизи бүгүн аэропортторго барбайын деп эле ойлоп аткам. Бирок жакшы коэффициент менен берди да. Андан көрө уруп барып, кайра пустой эле түшүп кетем да азырчы барып. Может, эми очередь аз болсо, жарым саат көрсөтсө, конечно, күтүп турам, бирок көп болсо, анда городко түз эле түшүп кетем. Азыр көрөбүз го канча болот экен. Ровно 38 минута Домодедово келип калдым. Спасибо за поездку. 1078 рубль. Оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь. Сменанын бүтөрүнө канча калды? Сменанын бүтөрүнө 3 саат 28 минутта калыптыр. Мындай темпте, ё-моё. Бүгүн негизи эле бүгүнкү күндө выходной өтө эле слабый да. Ошон үчүн жана башында эле слабый болуп атканда уже жанталашпай эле негизи эме коюп аткам, правила коюп аткам да. Тияка чыкпайм, бул районго чыкпайм, тиги районго чыкпайм, только биякта иштейм депчи. Анан кийин городдо заказдар слабый болгондон кийин уже баары эле болуп калды да. Мисалы азыр мен 12ден кийин 11 заказ кылдым, 12ге чейин 4 заказ кылгам, ошондо общий 15 заказ болуп атабы. Пробегти айтпай эле коеюн. На данный момент интрига болуп турсунчу, видеонун аягында көрөсүңөр. 3 саат 28 минут калды сменанын бүткөнүнө. Азыр самый важный эмелерде, 3 саат самый важный саатта, как раз саат 6 болду. 9га чейин коэффициенттер жакшы эле күйүш керек негизи. Бирок мен азыр Домодедового келем. Интересно, как там у ребят с заказом? У нас что-то слабо, я не знаю. Обычно заказ за заказом падает, а тут что-то приходится ждать. Вот, ехала на заказ, и этот заказ тоже отменили. Почему нельзя было сразу отменить? Я уже полпути проехала. Ну ладно, в общем. Как говорится, не судьба, значит. Кстати, ребята, у нас же, у кого есть доступ к бизнесу, у них и трезвый водитель открытый. Вот. Сейчас у меня упал заказ по трезвому водителю. Не знаю, правда, куда они поедут, но будем надеяться, что недалеко. И посмотрим. Ребята, поедем мы на этой машине. Ой. Машинка, конечно, огонь. На банане еще не ездили? Что? На банане еще не ездили? Нет, пока что не ездила еще. У вас будет первый банан? Да.
Привезла я машину. Сейчас возвращаюсь к своей машине на такси. Уже подъезжаем в центре города. Таң атпай, именно самый важный заказ табу. 54 минута. Спасибо за поездку. 1627. Заказ будет оплачен картой. Аэропорт Шереметьево. Убедитесь, что вы не оставили Терминал запас Б. на вещи. 213? Да. 62 27. Да. Хорошо. Телефон қалып қалыптыр, телефону. Уақыт. Блин, спасибо, брат, вообще выручил. Телефонум беріп тұрып, мен уже сбор болот азыр. Смена бүтеріне 54 минута қалды. Уже қалған балдар, Нуриялар уже чоғылған атшат. Мен пока по делам қойып қойдым, Таганский метро жаққа. Мен жеткічелек где-то ошол уақыт болып қатты. Эмеден Шереметьеводан қайра батыле заказ берчүдөй, даже еще үстүнө кошуп проводник берип атат да. Бирок аэропортко кире бериште 996 машина очередте турат да, кире албайчы. Анан аякта жарым саат күтүп отурганда пробкага тыгылып, парковкага жетишпей калып, анан ишылса жакпайт да магачы. Ошон үчүн по делам коюп туруп эле азыр заказ жок эле уруп бартам. Город прям Химки жак сонун күйүп турат. Коэффициентчи. Ошо Химки жактан эле барып туруп бир коэффициент алсам, ошол эле акчаны кайра чыгара алам да. Анткени аэропортто азыр коэффициент жок. Городдун тиги башына берет бир 900 рубльгачы. Жана деле Домодедоводон келдим 40 минутада 867 рубльга. Ошон үчүн эми кимге кандай билбейм, кээ күтөт парковкага кирип алышып. Тем более бул Шереметьевонда эки парковкада, бир парковкага киришиң керек, ал парковкадан чыгып анан экинчи парковкага барыш керек. Разворотта тиякта жолду карай бүт пробка экен, ошондон көрө кеттим. Эң аяк заказды бүтүрдүм. Сменада бүттү. Ушу менен саат 9:47. Азыр мен эле калып турмун жалгыз. Калганын баары уже чогулуптур. Баарыбыз чогулдук кайра. Бул эконом, бул комфорт плюс, бул болсо BMW бизнес. Азыр Адыл калды, бир бала калды. Ой, здравствуйте. Доброе утро. Аэропорт Домодедово, поехали. Я Арген. 5000. Егор. 7-8 минут. Канча заказ кылдыңыз? 11. Суммасын айтпай туруңуз. 11, по-моему, после 12 11. Анан ага чейин, по-моему, 3 болуш керек. Анан караш керек, точно айтсам, по-моему. Сенчи? Что? Канча заказ кылдың? Так, где-то 9 бу? 9'ду 2.000ден эсептесең эле 18.000 болуп кетет да? Ой. По-любому она выиграла. По-любому. Жок, 1000ден эсептегенде эле 9.000 плюс тиги жана Беш. питак. Опытный артист, да? Ошон үчүн күнгө кактанып отурган экен да. Так, я еще работу закончила саат 8'de. Анайлар не катит 8'де, эрте бүтүргөн. Адыл келе алып азыр мен 1,5 саат гаи кармап калды, анан Тиги бак жагым болду бирок. маңдайына жазылган экен да, майла жок. Кандайсың анан? Атаман. Я не говорю ничего. Экономдун атаман. Не настроение жок. Баким чарчаптыр, Жана Адыл монтаж кылып аткандачы. Жана именно жумушка чыгайын деп атканда мен сенден сурап турмун да. Как настрой депчи десең, ништяк деп ушунду жана бодро жооп берип турсуң да. Ошону коюп турганда жана голосовойңду жанына коюп койбосоңчу. Мен болбой калды, бергилейчи локацияга кетип берейин деп. Аз өчүп салымды коюп.
арасына кошуп коюп бул бала 3 саат иштебей калды болушкан үчүн депчи. Не болгончу? Братан, мен айтып коюп атам 3 саат иштебей калды бул депчи. Сен жанагын кошомандырчы. Кайсы голосойдобу? Настрой бешеный. Болбой калды эмгетти берейинчи дейм. Саламатсыздар урматтуу туугандар. Москвада мошенниктер кармалды. Жаңы эле кармадык. Булар кыргыздардын чайканасынан чай ичип, акчасын төлөөгө катышат экен. Мен алган эмесмин. Мен жеке эмесмин. Бул кызды атайын ушул кийинип коюшат экен. Ол как будто мына парочка экен да. Мен самса эле жегем. Так, жигиттер, бүгүнкү смена бүттү. Үстүнөн тамак ичип, маякта кичине тынчыраак жем бар экен. Ушул жака кирип туруп, результатты тарталы дагы. Келе, бир-эки сөз бизнестен баштайлы. Жумуш кандай болду бүгүн? Ойдогудай болду? Жумуш слабый болду. Катуураак, да? Жумуш слабый болду бүгүн. Негедир. Аябай слабый болду. Сенчи Адыл эмне дейсиң? Чынын айтсам, башка выходной күндөргө караганда билбейм башкаруучу кандай болду, бирок именно мен үчүн голосойлор угузбай эле коеюн да. Мен негизи слабый болду суббота. Жана такси сферада иштегендер, если суббота күнү ночь иштегендер болсо билет да. Так, туугандар, бүгүнкү смена бүттү. Азыр үстүнөн тамак ичип, ылдыйга түштүк. Чтоб силер голос угулбай калыптыр, анан тигиндей болуп калыптыр дебесин депчи. Бизнестен баштайлы. Нурия, жумуш кандай болду бүгүн? Жумуш ойдогудай эле жакшы. Слабый что-то. Ойдогудай жакшы болду же слабый болду? Слабый. Слабый, э? Мурунку выходнойлорго караганда өтө слабый. Баары текшерип коюнчу. Жакшы. Билбейм, эми кимиси утуп кетет. Комфорт плюс же эконом бизнес утулуп калса аябай эле печальный болот бул жагы. Слабый болду, э? Өтө. Же мен иштей албадымбы билбейм бирок. Комментарийге жазып кеткиле да, ким кандай иштеди, именно бизнес класс болсо. Туура айттың. Адыл сенчи? Ошол бүгүн негизи действительно слабый болду. Именно мен үчүн ушундай болду, билбейм да. Же жана не то райондорго жүрүп калдымбы, бир болсо. Эми шүгүр бирок, баарына шүгүр. А так мен өзүм оюмдагыдай, өзүм каалагандай мындай жумуш болгон жок мен үчүн. Шыгыл, сен недовольный экенсиң жумушка. Бүгүн эң слабый күндөрдүн бири болуп калды. Сизчи көбөйкө? Комфорт плюс. Мен үчүн жумуш нормально болду. Что-то сиз учудайсыз го дейм, Билбейм, мага заказ нормально келип атты ошонсо. Ушул нормально да, короче, мага. Мен үчүн. Ошол. Мен деле Адылга кошулам. Экөөбүз чогуу эконом болчук да. Азыр болсо таксометрди карайлы анда. Анда эмесе кеттик, бизнестен баштайлы. Так, профиль. Кечээ 0 болчу, сенки, э? Так, кечээ суббота 1607 рубль. Кимде экинчи телефон бар, калькуляторго эсептегенде. 1600. Плюс 7809. Буга 2700 кошобуз. Чайбай. 2000 2700. 2700 алдыңбы? 2700. 12100? 12109 да. 12100. Жүзүн чай кошулбайбы? Бизге считать этилбей же. Нету, потому что... Чай берсе кошобузбу? Чай берсе кошобузбу? Так, канча болду бизнеске? 12200. Так, бизнестики 12700. Жок, 12100. 12100, э? 12100. Дальше кеттик. Комфорт плюс. Мен бул баягы башталышы эле эме го, опасный го комфорт плюстуку. 12ге чейин 782 плюс кошо атасызбы? 782 плюс 11264. Тоже 12000 сага 50 рублей не хватило. 12064, э? На бизнес 50 рублей не хватило. Бизнеске 50 рубль жетпей калыптыр. Дальше. Адылдыкы. Адылдыкы кечээ күнү 7000 канча бар эле?
7089 8365'ten 8365'ten минус 7089 1276. плюс Ага. 10233. Подожди. Был. Қанша башла? 8365'ten Аха. Минус. 7089 Мгм. плюс плюс М. 10233. 11509. 11509. Небольшая разница, кажется, была, да? Так, Ойлоп тұр ғой. Работал бы. 1175 Тең болып тұрсыз кажется. Мгм. плюс 18139. Сіз арзан алып машина астына. Что? 18139. Қанша болып тұр? 19500. Тамаша болып отырсың. Өткенде күн көрсетіп қойдым. 1175 плюс 10876. 12051. Мен екінші метрда екенмін де. Екінші место, үшінші место, төртінші место. Почти. Бәрін айдынап кеткен. Аплодисменты. Короче, ортада 50 рубльдан айдынсында. грубо есептегенде эми эконом менен комфорт плюста бир 100 рубль экенбиз, разница. Бизнесте болсо 2000 рубль, минус плюс. Ушундай болот абы? Нет. Жоқ, бизнесмен. На 100 рублей. На 100 рубль. Ооба. Үчөөбүздүкү бирдей го. Бірделеп қалды бардығы. Мен сени ашкан Просто жоқпын ба? мен алдыда болып қалдым. Мен сени На 100 ашпай рублей. калдым Все равно. ба? Сен Бизнес выиграл, да? Эми бул результат менен сүйүнүчтүү эмес бирок. чайлар менен ташып кетиптирсиң да? О, да. Ошон үчүн аябай жасанып. Нет, которго. Сиздики пробег канча болуп көбөйгөн? Проект көрелектім да. Көршімдеп. Жазып коемуз. Сеники чагыл примерно. Точно билбейм. Сеники 267 болчу. 246. 67 көрдүм. 246. 267. Жоқ. Мен көрдім ғой. Ровно 12 саат жүрдім. 250 деп болчу. 250 деп калды. Мен заправкам полный бак тұрады. Мен заправка вообще кеттім жоқ. Ошондо сенден 100 рубль алып қалдым. Арген болса менен 100 рубль көтөрүп кеттик, 50 рубль. Сен болсо 500 рублей, даже 600, нет, 400 чем-то рублей, да? Да. 500, да? Мен ушуну бир заказ кылып койсом ашып кетмек экен, Мен бирок саат ошо 8де жумуш токтотком да. Аябай уйку келип уже. Бирок честно Чарчап. алганда чай кошпош керек да? Силердин сменаңар болот да. Бул вообще айтам. Себеби мындай эме жок да. Факт жок да. Мисалычы. Башында просто суш алганбыз да чай кошуп кетчү. О, Просто башында мен айтып койгонмун. чай кошулат, кыз балага сага. Жок, ал сен. уступка болот деп. Конечно же. Алып. Эртең самозанятый болгондо деле. Зато не позорно го. Туурабы? 4000 5000 эмес да разница. 50 рубль болот. 50 рубль. Просто Мен комиссия еще көп коет да. Короче, получается, Силердин баарыңардын сменаңар бар, а менде смена жок. Мен ал ким кандай сен просто дороже болуп койсоң аны. Сен биз айткан жокпуз сеники бизнес класс деп. Разница жоқ болып қалған да, шешім алғанда. Ошондо получается бизнестен комфорт плюс 50 рубль аз иштеп калган, жок 100 рубль, 100 рубль аз иштеп калган. Анан эконом комфорт плюстан 50 рубль көбүрөөк иштеген да. Ошондо 100 рубль 50 рубльдан разница болуп кеткен да. Бирок мындай кыскача айтканда Разница жок экен го. 3 тарифтики бирдей эле экен да. Заработок бирдей. Заработок бирдей эле экен. Мисалы экономдо напрягаться этпей эле обычный күндөрү иштесең деле ушул сумма чыгат да. Ага. Каждый день. Каждый день элечи. 10 миллион өттү смело.
10 миңден өтөт да. Так что бирдей эле экенбиз бар. Биякта просто количество заказов эле ойноп калат да рольдочу. Количество заказан, километраж. Километраж көп жүрбөйсүз да. Бияк 9 канча заказ кылдың ошондо? 9 заказ кылса. Мен 16 заказ кылдым да. 12 чейин да коюп, 12 общий 12 чейин 4 кылдым, андан кийин 12 кылдым да, 12ден кийин. меники 13-14 да. Даже количество заказдан деле көп деле айырма жок экен да. Канча 18 заказ окшойт. Мен ошо 1,5 саат иштеп келгенде нормально болот экен, саат 8де жумуш токтотуп койдум. 9:30 чейин иштеш керек болчу. Мен ошо жана айткандай эле уйкум келип чарчадым. Эми кандай болгон күндө дагы мындай отмазкалар вообще не принимается да? Нет, я вообще в целом говорю. Негизи гаи тосуп калды, анан Мага ошот да. Бирок факт менен видео менен жүрүп салдым го дейт. видеону чыгып баратсам ичим кармап калды дегендерчи. Сменаны алгандан ичим кармап калды. Не болсо дагы Бар эле довольный эле чыгса. жумушуңарга ийгилик, тапкан акчаңардын берекесин берсин дегендей. Ошол. Кыздын кырк чачуу дейт кой. Рахмат. Кызды үйдө кыл жатпайт деген макал бар го кызда. Ошондо ана кызга сөз берип бүтүрүп койгой роликти. Билбейм, эмне дешим эле. Тарифтерди сравнить этип көрдүк. Чындап эле негизи разница өтө деле прям масштабный болбойт экен. Эми бизнесте эмнеси жакшы клиент түшсө чай менен эле өтүп кетет экенсиң. Мисалы, бир клиенттен 5,000, 10,000 чай алып койсоң, ошо менен эле разница болбосо, а так чисто Яндекстин ичинде заработок вообще одинаковый эле. Ошон үчүн мындай кылалы. Көрүп аткан таксист коллегалар бүгүн субботадан воскресеньяга иштеген. Силердики канча болду? Бизнесте иштейсиңерби, экономбу, комфорт плюсбу? Силердин статистикаңар канча болду? Калп айтпай айткыла бирок. Жумушуңарга ийгилик. Всем пока. Жыл келди, жаш калбан деп. Так, ошол жигиттер смена буюрса бүттү. Чынында мен өз оюмду мындай айтып коеюн. Мен негизи могу ушул тарифтердин баарын эле иштеп көргөм. Чынында. Бирок эконом, азыр мен экономда иштейм, бирок эконом менен ушул бизнестин дагы, комфорттун дагы, комфорт плюстун дагы суммасын чыгара алам да. Чынындачы, по факту айтканда. Ошол үчүн вывод өзүңөрдө, чем мисалы машина алганда эле, мисалы 1,5 миллион, 2 миллиондук машина алгандан көрө, бир 500 миңге машина алып туруп, зато өзүңдүн машинаң бирөөгө должен болмайсың да. А то эртең менен турганда эле уже просыпайсың, уже кого-то должен да человече. Лучше ошондой кылганыңар жакшы. Анан дальше өзүңөр карап көрөсүңөр. Смена боюнча ийгилик деле, балдар, кыздар баары эле жакшы иштептир. Бирок дагы айтылып коеюн, мен өзүмдүн жанагы планыма жетпей калды чынында. Анын арасында бир аз жумуштар болуп калып, мындай канааттандырган жок мен өзүмдүн жумушум, бирок целом Кудайга шүгүр. Ошол достор. Кыргызстанда депутаттар да ушинтип сүйлөшөт го док. Лес колуна. Илейт. Сизди колдойбуз. Кубойкиге да сөз берели. Эми аксакалыбыз. Мында маңнайыз котончу, жантам эле капталдан тартып атам. Рабочий сторонаңыз каяк биякпы же биякпы? Достор, все равно статистиканы көрдүк, баары жакшы, но бизнес деген утуп кетти. 100 рубль болсо дагы биз алдына келдик. Поэтому делайте вывод сами. Комфорт плюсту эконом утуп кетти. 50 рубльга көбүрөөк 50 рубльга. Нет. Да. 50 рубль. Жок, бирок справедливости ради деген сөз бар го, орустар айтат го. Бияктан мындай келгенде чистый доходду эсептешибиз керек да. Анткени мисалы азыр маяктан эч ким маякта мисалы 12 миңди же 13 миңди чөнтөгүнө салып кетпейди да.
Жоқ. расход бар да. Башында сөз болып таксометр. Жоқ, мен мындай. негизи Жоқ, бул эмеге кирбейт азырчы, общий победагачы, бирок негизи чыныгы жашоодочу. Реальный жашоодо. Бул мен эсептеп көрөйүн да. Ориентировочно. 12.109 болду, э? Не знаю, сами решайте. Bundan кээптебиз 4.000 аренда, 1,5 заправка, 500 мойка, 6.100. Менин негизи планым 6.600 да, күнүнө таза өзүңүн карманыңа калган. Ошондо айына 200га айланат. Сиздики чыкпай койду. Эми сиздики машина өзүңүздүкү да. Мен пока эсептелепмин расход. Не, расход бар. Сиздики мисалы бензинге канча кетти? 1,5. 1,5 бензинге кетти. Анан 500 рубль тамакка деп коелу. 2000 деп коелу, 2000. Аренда жок сизде. Бирок эми обслуживанияга чыгарып коелу да кичине. 500 сом. 500 рубль. 500 рубль айына Ошондо 15 болот атабы? ошондо 10.500 деп коет да. 10.000 деп койчу. Жок. Сиздики общий канча болду? 12.000 болду. 12.000 болду. 2.000 алып коелу. 10.000. 10.000 да? Чистый. Анда сиз 10.000 салып кетип атыптырсыз да? Машина өзүңүздүкү. Адыл деле канча салып кетип атасың сен? Бензинге канча кетти? Общий бар? Бары Катуураак эле сөзсөң? 1600 кетти бензинге. Бензинге 1600, общий статистика канча болду эле? 11500 канча болду? 500. 11600 дей болду го дейм. Грубо айтканда 9000 чистый эле. Аренда. Аренда эмес там. Бул походу Арген байке менен экөөбүз эле. Ооба, биякта 2 собственник болот да. Адыл чисто 9000 алып кетип атат. Куба байке болсо 10.000 алып кетип атасыз. Бизнес Нурия таза болсо 6.100 6100 таза. Меники 12.000 болду эле. 12.000 болсо 1.700 аренда, 2.000 бензин кетти да менде. 8.000. 3700, эми 300 рубль сулпу деп койчу. 8.000 да. 4000 кетти да. 8.000. Расход. Ушуну 8000 таптым да. Бирок 8000 жок болчу деп. Ошол жок болот. Кыскасы ушундай. Өзүңөр вывод кыласыңар. Туугандар. Кайсы тарифте иштеш керек экенин өзүңөр көрүңөр. Мунун бир күндүк эле жыйынтык менен айтыш кыйын да негизи. Ооба. Эми мисалы негизи бул реальный эле цифра. Күнүнө ушундай иштесе болот да. Анан эч кимди таксиге келип иштегиле деп эч кимди чакырбайбыз. Же болбосо силер иштей албайсыңар, кеткиле деп кубалабайбыз. Өзүңөр решение принимать этип, мен могу адылдын. Ушундай достор, үйгө келдим жаңы эле. Жаман чарчап, энергия калбай калды. Как будто мындай сутка иштегендей болуп элечи. Бүт баарын көрдүңүздөр, эми баягы качество боюнча, звук боюнча башында айткандай эле кемчиликтер бар. Акырындык менен оңдоп жакшыртканга аракет кылам. Ошондой эле видео жакса лайктан басып, комментарий жазып, анан кийин анча-мынча айткан сөздөргө мындай көп деле көңүл бурбай эле койгула. Мен тамаша катары айтсам көптөрү мындай всерьез воспринимать этип алып, анан комментарийге жазып атсаңар да. Иши кылса любой комментарий жаза бергиле. Жиниңер келип атса менден чыгаргылачы. Мен бүт баарын окуп, бүт баарына жооп бере алышынча жооп берип атам. Ошо достор, көп сөз, бок сөз комментарийде биринчи айткандай, сен сүйлөгөнүңдү 1 минутта угуп уже тажап кеттим дегендей, тажап кетпегиле.